күндө Жалал Абад областынын болгон Манас шаарында 2 күндөн бери чоң самалык өтүүдө. Бул чоң самалык кыялымдагы Кыргызстан Жалал Абад 2026 жаштар форуму деп аталат. Жаштар форуму кече күнү тактап айтканда 8 апрелде баштады. Анда Манас шаарындагы стелага чыгышып, көчөт олтургузуу, ошондой эле мамлекеттик тууну көтөрүү самалык орун алды. Бул самалыктын орун алгандыгы себеби биринчиден тууну көтөрүү менен жаштардын патриоттук демилгесин ойготосо, экинчи жаңадан көчөт эгүү менен жаштардын табият менен таттуу мамиледе болуусун камсыздоо болду. Ал эми күндүн экинчи жарымында болсо форумдун расмий ачылышы орун алды. Анда келген коноктор бүгүнкү күндөгү форумдун маани маңызы, анын натыйжалуулугу жөнүндө ой пикир алмашты. Ал эми күндүн экинчи жарымында форумдун экинчи бөлүгү башталып, мында маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда чоң концерттик программа, ошондой эле келген түрдүү жактардан келген активисттердин, ошондой эле жаштардын үнү угулду. Форум облустук деп аталган менен республикалык чоң иш-чара болуп калды деп эсептейм. Анткени аталыш укмуш экен. Жашасын Кыргызстан. Алга Кыргызстанда кандайга болсо коебуз. Жоопкерчилик болуш керек. Анткени эртеңки Кыргызстан биз элестеткен курулуп аткан эмес. Бүгүн мен кандай болгонум ошондой деген жоопкерчилик жаратышыбыз керек. Маанайыбыз аябай жакшы. Анан бул кирбен бардык облустарда улааса деген үмүт. Аябай сонун сабактар, трендтерге биз семинарларга катышып чыктык, форумдарга катыштык. Аябай сонун кантип бизнести өнүктүрсөк болот, өзүбүздүн кыялыбызды кантип Кыргызстанда кыялыбызды курсак болот. Аябай сонун маалыматтарды алдык. Буйруса ошол ишке ашырабыз деген ниетибиз бар. Biz kızı işlerde kılıp жүрдүк, бул жактан барынча. Анан новый знакомство баарын эле ошол жакшы болуп атат негизи. Ооба, таанышып, көптөгөн мен бул жакта азыр эртеменден келип уже көп адамдар менен тааныштым да. Мен өзүм ушундай ачык адаммын, көп адамдар жакшы көрөм да, ошон үчүн мындай баары менен тегиз тил табышып, ошол абдан сонун болуп атат, мага жагып атат. Буюрса жылдан жылга жаштардын кызыкчылыгы көбөйүп атат бизнеске, лидерликке. Анан дайыма эле ушинтип биз өзүбүздү дагы, биз дагы бизнес баштаган аракет кылып атабыз, башка жаштарды да колдогон дайыма аракет кылабыз. Ошо дайыма позитивдүү эле көз караштабыз. Жаштардын өнүгүп, өссүн, баарына ийгилик каалайбыз. Арманыңыздар, урматтуу Жалал Абад облусунун тургундары, ардактуу коноктор, бүгүнкү форумдун катышуучулары жана жаштар, кыялымдагы Кыргызстан форумунун расмий ачылышына кош келиңиздер. Арамыздар атпай журт, ассаламу алейкум, адырман агайын туугандар, азылзат айымдар, бизден ак калпакчан агалар, жалпы Манас шаарынын тургундары жана меймандары, биз көптөн күткөн жана көптөн кыялданган мына азаттык аттуу айтылуу аянтта сиздердин катышууңуздар менен өтүп жаткан кыялымдагы Кыргызстан форумуна дагы бир ирет кош келиңиздер. Урматтуу Жалал Абад областынын жаштары жана ошондой эле Манас шаарынын жигердүү жаштары, коноктор, бүгүнкү форумубузга кош келиңиздер.
Негизинен учурдан пайдаланып бул форумубузду өткөрүүгө бир жогорку деңгээлде салымын кошоткан Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине, Жалал Абад областындагы президенттин ыйгарым мукты өкүлчүлүгүнө, ошондой эле Манас шаарынын мэриясына, жалпы эле ушул жерде катышып отурган биздин алыстан келген конокторубузга, спикерлерибизге жана иш-чараны мыкты деңгээлде өткөрүүгө салым кошоткан ар бир инсанга жана биздин ыктыярчыларга терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе терең ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү иш-чарабызды Кыялымда Кыргызстан форумун ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе сөзгө Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областынын атайын ыйгарым мукты өкүлү Секебаев Тилек Кыдырмаевичти сөзгө чакырмакчыбыз. Жаштар, жаш лидерлер, кадырлуу Кыялымда Кыргызстан Жалал Абад 2026 жаштар форум катышуучулары, ардактуу меймандар, бүгүн Манас шаарынын азаттык аянтына өтүп жаткан жаштар форумунда сиздер менен жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Облус аймагынан келген 5000ден ашуун катышуучулар чогулуусу жаштарыбыздын келечекке багытталган идеяларын, максаттарын жана демиргелерин бир аянтка бириктирип, маанилүү иш-чара. Бул мекенибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, жигердүү жана алдыга умтулган муун бар экендигинин айкын далили. Акыркы жылдары өлкөбүздө жаштар саясатын өзгөчө көңүл бурулуп Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожо Жапаровдун демилгеси менен жаш муун үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Билим берүү системасын жаңылоо, дүйнөлүк деңгээлде билимге жол ачуу, илим менен өндүрүштү айкалаштыруу жана инновациялык долбоорду колдоо өлкөнүн келечегин багытталган маанилүү кадамдар. Бүгүн мамлекет тарабынан жаш ишкерлерди колдоо, стартаптарды өнүктүрүү жана инновациялык долбоорлорду каржылоо багытында атайын программалар ишке ашырылууда. Жаштар өлкөбүздүн калкынын 1/3 бөлүгүн түзүп, мамлекеттин өнүгүүсүнө негизги кыймылдаткыч күч болуп саналат. Жалал Абад облусунда жаштардын билим алуусуна, ден соолугун чыңдоо жана ар тараптуу өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулууда. Мында биз билим берүүнү негиз багыт катары карайбыз. Анткени бүгүнкү жаштар эртеңки үй бүлө башчылары, коомдун жана мамлекеттин келечегин аныктаган негизги таяныч. Sen beni süydürüp aldın, sezimimdi bildirip aldın. Dostluk bizim aileni çiğdeyip saldın. Bilmey kaldım kaçan armağanım, süyönde bazır aytalamın. Yüreğimden senin cay tabamın, mahabatın beni. Arzu degenim ne uşundaydı, alam gezgen ömür kuşundaydı. Anday bolso anı uçurmaylı, oşul kaygı mende. Sen beni süydürüp aldın, sezimimdi bildirip aldın. Dostluk bizdi mamileni çiğdirip saldın. Sen beni süydürüp aldın, sezimimdi bildirip aldın. Dostluk bizdi mamileni çiğdirip saldın. Бүгүн Жалал Абад облусунда Кыялымда Кыргызстан форумунун кезектеги форум келип жетти. Биз өткөн жылы ноябрда Бишкек шаарында 5000ден ашуун жаштын катышуусу менен президентибиз Садыр Жапаров өзү жаштардын улуттук форумун өткөрдү. Дал ошол күнү айтылган, мындан ары бул форум Кыргызстандын бардык облусун аралап чыкмакчы деп. Мына Жалал Абад облусуна келдик. Мындан ары Баткен, Ош, Чүй, Талас, Нарын облустарында болмокчу. Былтыр Ысык Көл облусунда өткөргөнбүз. Урматтуу жаштар, келиңиздер. Кыялыбыздагы Кыргызстанды биз бирге куралы.
жолуштан келдик. Бишкекте дагы урматтуу бажабыз президентибиз келгенде мен дагы барганмын. Бүгүн кайра келдик. Чындап айтканда ар бир Кыргызстанды лагерде жакшы көргөн ар бири үчүн бул форум аябай керек болот деп ойлойм. Токтогул районунан келдим. Токтогул районунун жаштар комитетинин төрагасы болом. Атым Эрчитбек. Эми көрүп атасыздар, бүгүнкү кыялымда Кыргызстан форуму абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Анан эми бизде жаштар саясаты министрлигинин орун басары Марат Гимович Марат мырза келип, Жакшылык мырза губернатор, зам губернатор тегерек стол болду. Ошол жерде жаштар ар бир райондун аймактын жаштар төрагалары келип, ар кандай сунуштарын берди. Ошону менен катар мен дагы ушул райондогу жаштар адиси жоюлуп кеткен да. Буга чейин бул жаштар адиси бар болчу. Анан ушул жаштар адисине штат берүү боюнча сунушумду бердим. Себеби жаштарды колдоо дегенибиз менен бул жактан алгылыктуу жумуштар жүрбөй жатат да. Ошондуктан буга чейин президентибиз Садыр Нуркожоевич жаштар адисине мораторий жарыялап коюп штат ачуугачы. Анан эми ушул мораторийге министрлик тарабынан кат жолдонгон экен. Эми Кудай буйрса балким ишке ашып, мораторий алынып, ар бир регион айыл аймактарга жаштар адиси штат ачылып калат деген жакшы үмүттөбүз. Кыялымда Кыргызстан жаштар форуму чындыгында Манас шаарында өтө чоң уюшкандыкта ошондой эле деңгээлде өтүп атат. Ага негиз мындагы жаштардын активдүүлүгү экинчи бөлүгүндө маданий иш-чаралар менен коштошсунда эле ошондой эле жаштардын атраптуу билим алуусу негизинде билим, маданият жана ошондой эле дин жактан да түшүнүктөр берилүүчү мына ушул жерде баяндамалар окулду. Ошондой эле интеллектуалдык деңгээлдин жогорулатуу үчүн ар кандай оюндуктор орун алды. Бул жаштардын билимдигин, ынтымагын ошондой эле бүгүнкү күндөгү аң сезимин көтөрүү максатындагы аракет болуп саналат. Жаштардын демилгеси менен өтүп аткан кыялымдагы Кыргызстан аттуу форум кут болсун. Ушул аталыштан улам мен кыялымдагы Кыргызстан дегенде келечек маселеси күн тартибинде турганын түшүнүп атабыз да. Демек келечек кандай болуш керек дегенде биз албетте буну жөн гана жаштардын өзүнүн демилгеси менен көтөрүлүп чечиле турган маселе катарында гана көрбөстөн, албетте улуу көч кайда барса күчүү көч ошол жолду басат дегендей, мамлекеттин саясатында ушу келечекке карата кандай камкордук көрүлүп аткан жөнүндө бир-эки сөз айткым келип атат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы менен 2024 жылы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу бекитилген. Бул биздин 30 жылдан бери эгемендикти алып, бирок идеологиялык багытта эч кандай бир нук түптөбөй, багыт көрсөтпөй, алгылыктуу, системалуу иштер жасалбай калган кемчилигибизди толтуруу максатында ушундай документ иштелип чыкты. Şimdi bugün 2 günden beri forum abdan жақсы өтіп атат. Форумдун негизги максаты ушу жаштардын активдүү, таланттуу, күчтүү жаштардын башын бириктирүү. Форумдун алкагында дагы интеллектуалдуу оюнду ойноттук. Акылман Ордо бул биз жаштар кыймылы бирикмеси менен чогуу Евразия Кыргызстан биргеликте биз демөөрчүлүк кылып, ошо 2 күндөн бери ушундай иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Maqtanalı, şanlar tuğla var.
бирлик Манас касабы шаарына менен келген экен. Буга нарктуу чейин мекенчилик Бишкек шаарында жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып кубаттуу мамлекет куруу деп атабыз. Жалал Абад Биз областында мамлекет Манас шаарында куруу өтүп атат. Бул иш-чара абдан кызыктуу өтүп атат десем жаңылышпайм. Себеби мураска 2 өтүп күндөн бери өтүп жаштар келген форуму өтүп атат чоң Манас бир шаарында. мурас катары калат. Бул Эми спорт мындан ары багытында аны дагы бекемдеп, өркүндөтүп, кийинки урукпактарга бийиктикке чыгаруу менен өткөрүп берүү милдети биздин муундун мойнубузда. волейболдук Эми чемпионат өттү. ушул мамлекет курууда университеттер аралык мамлекеттин күчтөнүшү, кубаттанышы бул албетте жарандарга байланыштуу экени белгилүү. Кесипке Эми багып ошол берүү боюнча жарандарды калыптандыра турган негизги мугалим боюнча алгачкы жаңы форум болду. тармак десек, Мындан сырткары бул билим берүү. жаш ишкерлерге Эми ошол бизнес форум билимге өтүлдү бүгүн. жаш мугалимдердин педагогикалык кесибине чеберчилигин жогорулатуу максатында Жалал Абад мамлекеттик университетинде жаш мугалимдерге заманбап билим берүү аттуу форум болуп өттү. Бул форум ошо жаш мугалимдердин кесиптик потенциалын көтөрүү, аларга бир канча заманбап сабак өтүүнүн ыкмаларын аларга үйрөттүк деп эсептейм. Эми негизи бул форум эмне себептен бизге өтүп атат? Анткени биз жаштар багыты саясатында биз кандай баратабыз, башка облустар кандай баратат? Ошону биздин облуска алып келип, алардын тажрыйбаларын биз менен бөлүшүп атсак. Рахмат. Кыялында Кыргызстан жетегин чыгарып коюңуздар. Азыр символикалык түрдө Бекмамат мырзага сөз бердик. Эң ыңгайлуу шаар деген республикалык конкурстан 1-орунга жетишкен. Мен ойлойм, кийинкиде Баткен шаары Кыргызстандагы жаштарга эң ыңгайлуу шаар деген наамды алат деп, ошондуктан жакшы аруу тилектер менен Баткен областынын төрагасына символикалык түрдө желекти тапшырууга уруксат этиңиздер. Менин ишенич менен Баткен шаарын, Баткен областынын жаштарын өнүктүрөт жана өстүрөт деген ойдомун. Дагы бир ирет кол чаап бериңиздер.